Жанышқа кайрылатырымда кечеги кабыл алган мыйзам боюнча сунушка тарайтып атам. Сиз президентке жеткирип, кынтыксыз кабыл алынган эмес деп кол коюудан баш тарттыңыз. Бул тарыхта чын эле калат. Тарыхта биринчи жолу Жогорку Кеңештин юридикалык бөлүм башчысы Конституцияны чечмелеп бизге түшүндүрмө берип атат. Бул эч качан мындай мыйзамга дал келбеген нерсе. Биз өзүбүз чечим кабыл алабыз, маселе жок. Бирок биздин жетекчилерибиз юрист айтты деген сөз болбойт. Залда 90 депутат болсо, жок дегенде 80 юридикалык дипломдору бар. Ал жигиттен кем эмес. Анда келгиле ушул Бабур Мамытовду төргө отургузуп ошол жерде чечмелей берсин. Бизде Конституция боюнча чечмелегенге конституциялык сот бар, жана Жогорку Кеңеш бар. Болгондо да Жогорку Кеңеш мыйзам түрүндө кабыл алыш керек экен. Анан эме бул мыйзамдын кемчилиги бар. Бул башынан бери айтканбыз. Регламент кабыл алганда эле айтылган болчу, бул бир аз кичине мындай түшүнбөстүк болуп атат. Ушундайга жол берип атат. Мына жылдын башынан баштап, биз жумуштун башынан баштап, бир киши добуш бербесе 4-5 жолу добуш берип атабыз. Анда кылган ишибиз бекер болуп атабы? Мен сизге сурап атам, биз Жогорку Кеңеш өзүнүн кадамын аткарды, президент мыйзамга бекем турса, бул мыйзамдан баш тартып кайрадан кароого жөнөтүш керек. Бул бир. Экинчиден, урматтуу жолдош Сыздыгалиев, мен сизден сурап атам. Кече мына жерде жигиттерден мен сурадым, распечатка бергилечи мага добуш бергенде. Булар айтат, төрага уруксат бербей атат деп. Депутаттар тыюу салды деп. Бул мыйзам чегинде тыюу салынганбы же төраган же сиздин буйругуңузбу? Распечаткага илгертен бери биз эркин эле алчубуз го. Жашыруунбу бул? Мага мен сизге кайрылат элем. Ушул кечеги добуш берүүнүн 5 жолкуну распечатканы мага берип коюңуз. Мен эч кимди шантажировать этпейм. Эч кимди коркутпайм. Бирок мага керек болуп атат. Биз барыбыз эркиндикти көрсөтөбүз. 10 секунд кош бергиле. Распечатка бербесе мен аябай позиция неудобно болуп атат да мен. Ушул жигиттен жадарып сурашым керек. Сиз уруксат берип койсоңуз, берсин мага распечатканы. Бул менин укугум да. Рахмат. Ал боюнча мен дагы көрө элекмин. Эгер төрага уруксат берсе көрөбүз анда. Төрага. Эгер эметсе айталы, мына мен сизге өздөрү алып барып көрсөтөт анда, мен айтам. 6-чы микрофон. Саламатсыздарбы?